Саламатсыздар урматтуу биздин кадрлар. Артыбызда турган үй бул американский стилдеги башкача. Кыргызстанда мындай фасадтар менин оюмча саналуу эле болуш керек. Чай пай ичип, кофе ичип, эс алуучу зона жана ошондой эле очокканага өзүнчө очок салбай, очоккананы дагы милдетин аткарып кете берген зона болуп эсептелет. Баарыбызды кызыктырган суроо, жогорку видеодогудай үйдү канча сомго, канча мөөнөттө салса болот деген материал, работа, доставка жана баардыгы включительно артымда турган үйдүкү. Ар бир үйдүн суммасы, ар бир кардары менен жеке тандоосуна жараша чечилип аныкталат. Саламатсыздар урматтуу биздин кадрлар. Менин атым Бакыржанов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр 2023-жылы жайында салып берген объектибизге келдик жана ошол жөндө силерге кенен обзор тартып берели дедик. Бул үй жөнүндө жалпы маалымат берип кетсек, артыбызда турган үй бул американский стилдеги салынган үй. Жалпы аянты 264 чарчы метр болот. Жана үйдө менин оюмча Кыргызстанда көп колдонулбаган, башкача таза Америкада популярдуу болгон нерселер аябай көп колдонулган. Ошол себептен бул видеону аягына чейин көргөнүңүздү сунуштап кетебиз. Жогоруда айтып кеткендей, проекти бул американский стилдеги чийилген жана ошол проект менен салынган үй. Бул жерден көрсөңүздөр болот. Кадимки эле гараж бул үйгө кошулган. Кышкысын кардарыбыз өзүнчө чыгып гаражга барып отурбай, чай чайырдын астында эле машинесин оталдырып коет дагы. Гаражы жипчулуу, гаражы да сип панель менен салынган. Чай ичип алып туруп, жылуу, жумшак гаражынан машинесин айдап чыгып кеткенге мындайча айтканда чоң бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мынакей, анан бул үйдө дагы бир нерсени айтып кетишибиз керек. Мынакей фасадный материалын көрсөңүздөр болот. Фасадный материалга бул вентилируемый фасад деп коет. То есть дем алуучу фасад деп айтылат. Бул шамал болуп турат да ичиндечи. Сөйдөгөндө атайын пространство, то есть мындайча айтканда бош мейкиндик калтырылат дубал менен фасаддын ортосунда. Бул Кыргызстанда эле чыгарылган, кадимки эле жанакы Канский цементный заводдон чыгарылган фиброцементный плиталар деп аталат. Өңүн дагы эжекебиз тандаган башкача Кыргызстанда мындай фасадтар менин оюмча саналуу эле болуш керек. Бул бирюзовый өңдөгү тандалган фасад. Бул жерге болсо кадимки эле жана гаражный ворота коюлат дагы. Анан сиздерге дагы бир өзгөчөлүгү, бул үйдө биз очоккананы өзүнчө кылбай, очоккана менен кошо террасасында жасап кеткенбиз да. Мынакей азыр көрсөңүздөр болот. Бул жер деген фиброцементный плиталар менен жасалып келген үй. Андан кийин эле бияка келгенде болсо, бул жерде кенен чоң болгон атайын терраса турат. Ушул террасага кухнядан чыгып кетсе болот. Жана жайкысын ал жерде чай пай ичип отурса болот. Жана бир жак дубалы болсо өзүңүздөр көргөндөй кирпич менен көтөрүлгөн дагы ал жерге кадимки эле очоккананын мындайча айтканда очоктору жасалат. Ал эми анын сыртын болсо биз Технониколь компаниянын Хауберг деген фасадный плиткасы менен кооздоп жаап кеткенбиз дагы. Ички бетине болсо кадимки эле очоктор коюлат дагы. Дагы бир чоң бир өзгөчөлүгү, могул витровой карниздерин көрсөңүздөр болот. Бул үйдүн апыл-пакай болгон витровой карниз колдонулган, но водостоктор менен кошо. Витровой карниздин өзгөчөлүгү, бул витровой карниз дем алуучу витровой карниз болуп эсептелет да. Чатырдын ичин тердетпейт дагы. Ал жерде дагы шамал ойноп турганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Терраса деген бул эки милдетти аткарат. Бир эле моментте бул чай пай ичип, кофе ичип, эс алуучу зона жана ошондой эле очокканага өзүнчө очок салбай, очоккананы дагы милдетин аткарып кете берген зона болуп эсептелет. Эки жак бетинен тең чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жана биз мындайдан барып туруп, азыр биз сиздерге кенен элек үйдүн ичиндеги бөлмөлөр жөнүндө тартып беребиз. Биз менен болуңуздар. Биз мынакей азыр үйдүн эң негизги крыльцосуна көтөрүлдүк. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде кенен чоң лестница курулган. Лестница болсо келечекте атайын кафелдери менен кооздолуп жасалат да буюрсачы. Анан бул крыльцого көтөрүлгөндө ушул жерде мындай өтө кичинекей эмес, жакшы эле кенен болгон лестничный площадка бар, крыльцо
крыльцонун үстүн болсо өзүңүздөр көргөндөй биз вагонка менен кооздоп жаап, бул жерге болсо гофра менен кеткирилген атайын лампочкаларга мындайча айтканда электропроводкаларын тартып кеткенбиз да. Андан тышкары бул жерге перилалар коюлган учурда ногул неме тактайлар, колонналар булар дагы апшабат сатылат да. Анан үйдүн сырткы фасады болсо бул жогоруда айткандай эле фиброцементный плиталар менен жасалган. Мондай болгон башкача кымбат болгон панорамный терезелери менен бронированный эшик коюлган. И Кудай буйрса биз үйдүн өзүнүн негизги ичине киребиз. Бисмилла деп үйдүн ичине киргенде ушул жерде мондай кенен холл площадка бар, коридор. Ушул жерден мындайча айтканда бисмилла деп туруп биз биринчи киргенибиз эле бул биздин кардарыбыздын үйдүн ээсинин чакан өзүнүн мындайча айтканда, орусча айтканда рабочий, кыргызча айтканда иш кылчу кабинети болот да. Ушул жерге рабочий стол коюлат. Иш алып барганга атайын ылайыкталган чакан кабинет. Өзүңүздөр көргөндөй white box деп коебуз. Бул дуалдын бетине болсо апапакай болуп биринчи черновой слой шпаклевка тартылган. Мунун үстүнөн кааласа обой чаптаса болот, же болбосо покраска кылам десе дагы бир финишный слой покраска берип туруп, анын үстүнөн анан мындайча айтканда покраска берсе болот шпаклевканы. Потолокторду болсо толугу менен биз гипсокартон менен чаптап апшабайт этип кеткенбиз, өзүңүздөр көргөндөй. Жана анын үстүнөн дагы кааласа покраска берип кое берет. Андан кийин биз кайра коридорго чыгабыз. Коридорго чыгып туруп, коридорго чыккандан кийин могул жерде кенен гардероб бар. Бул жерге кирсеңиздер, аябай кенен гардероб бар. Анан могул полдо өзүңүздөр барыңыз байкап көрсөңүздөр болот. Монда болгон атайын пакет менен оролгон трубалар чыгып турат. Жана могул жерден да бир көрсөңүздөр болот. Бул үйдүн вентиляционный системасы дагы өтө бир өзгөчө салынган. Үй өзү проектиси мындай таза американский проектидеги үй болгон. Жана вентиляциялык системасы дагы жана жылытуу системасы дагы ошол Америка системасынан алынган. Бул жер болсо киргенде общий конокторго колдонуучу санузел болот. Азыркы учурда болсо бул жерге отделкага кетчи ламинат жана башка ички косметикалык жасалгылоого колдонуучу материалдар сакталып турат. Андан кийин болсо биз негизги үйдүн бөлүгүнө киргенде бул жерде чоң кенен болгон зал жана ошондой эле холлдун функциясын аткарган жер. Бул американский стилдеги үй болуп эсептелет. Ошол себептен көрдүңүздөр да ушул жерге азыркы бул диван, азыр бул рабочий диванда турат. Ал эми келечекте отделкасы бүткөндөн ушул жерге жакшы бир тематикалык түрдөгү дивандар коюлат дагы. Ушул жер мындайча айтканда эс алуу зона отдыхасы, конок тосуучу зонасы болуп эсептелет. Мынакей көрдүңүздөр, дуалдын бетине биз болсо гипсокартон чаптап, апапакай биринчи слой шпаклевкасын тартып, потолокко гипсокартон чаптап кеткенбиз. Мынакей көрдүңүздөр, вентиляционный системанын атайын трубалары чыгып турат. Могул жерде дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Мынакей могул жерде чыгып турган бул трубалар, бул дагы вентиляциялык системанын мындайча айтканда трубалары. Сөйдөнде бул үйдө бир өзгөчөлүгү бир атайын американский система отопления деп коет, ошондой коюлган. Бул жана сиз кафе, ресторандарга киргенде барыңыздар көрөсүз, байкайт болушуңуздар керек. Атайын чоң вентиляционный системалар турат. Ошондой сымал да. Бул бир эле учурда сиздин үйүңүздө мындайча айтканда эски абаны чыгарып кеткен милдетин аткарат, вентиляция кылып. Жана ошондой эле жайкы учурда сизге үйүңүздү муздатуучу кондиционер сыяктуу дагы иш алып барат. Жана ошондой эле кышкы учурда бул трубалардан үйгө жылуулук берилет дагы, үйүңүздү жылуу кармап келет. Анткени дегенде бул Америкада эмне себептен ушундай система отопления коюшат? Себебинде бул сип панель менен салынган үйлөрдө болсо, сиздин дуалыңыздан жылуулук чыгып кетпейт дагы, сиз үйдүн ичиндеги абаны гана жылытышыңыз керек болот. Ошол себептен бул системага сиз бир акча киргизгенде көбүрөөк акча киргизесиз, бирок келечекте колдонууда, күнүмдүк колдонууда кондиционер алуу деген проблемаңыз жокко чыгарылат, вентиляцион системаны өзүнчө орнотуу деген проблемаңыз жокко чыгарылат, жана ошондой эле фильтрдин дагы кереги жок болуп калат. Себебинде бул сырттан кирген абаны тазалап, өзү мындайча айтканда үйдү абасын фильтрлеп тазалап дагы турат да. Ошол себептен байкебиз бул проектси гана жөн эле американский мындай стилдеги проект болбостон, ал ички жан дүйнөсү дагы таза Америкадагы үйдөй
кылып жасап бердик буюрса. Андан кийин өзүңүздөр көргөндөй бул жерде зал, гостиный, холл болот. Ал эми ноул зона болсо, бул кухонный зонасы. Ноул жак бетине өзүңүздөр көргөндөй кухонный стенка коюлат. Мынакей могул холодильниктин коробкасы окшойт. Ушул жерге кухонный стенка болот дагы. Жана ушул эле кухнядан биз бул рабочий зонасына өтөбүз да. Могул жерде болсо кладовка болот буюрса, жанакы эжекебиз өзүнүн керектүү майда чүйдө кухняга коюлбай, элден көрүнбөй турчу оокаттарын койгонго. Жана ошондой эле могул комната болсо, бул кадимки тех помещение. Ушул тех помещениеда болсо электрощит турат, жана ошондой эле ушул жерге жанакы вентиляционный системанын атайын моторчиги орнотулат. Бул жак бетинде болсо эжекебиздин өзүнүн моечный же болбосо прачечный деп коебуз го, атайын өзүнчө прачечный комнатасы. Ушул жерге сушилка, стиральная машинка, үтүктөгөнгө атайын жанакы өзүнүн оокаттары баардыгы тең ушул жерге коюлат. Ал эми мына кухнядан эле биз бул эшик аркылуу гаражга кирип кеткенге толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми Америкада билесиздер да, ар бир үйдө эмне бар? Ар бир үйдө өзүнүн арткы задний двор деп коет, арткы мындайча айтканда өздөрүнүн аянтчасы деп коет. Ошондой эле биз кухнядан мондой болгон сонун заманбап Америка, Европадагыдай өнүккөн мамлекеттегидей болгон чакан, аккуратный болгон террасасына чыгып кетебиз. Бул террасанын өзгөчөлүгү ушул жерде жайкысын байкебиз менен эжекебиз кофе ичип, чай ичип, ушул жерде мындайча айтканда жакшы бир күндөрдү өткөзсө болот. Жана ноул жак бетине мына өзүңүздөр карасаңыздар болот, кирпич менен көтөрүлгөн өзүнчө дубал турат. Ушул жерге болсо кадимки эле биз жана кыргыздар очок жасайбыз го, өзүнчө бир комната кылып, очок кананын кадимки эле жанакы 3 очок турат дагы, керек болсо как очок кана катары дагы колдонуп кете берет. Ал эми баарыңыздар билгендей, очокко сиз күнүнө эле эт бышырып, күнүнө эле чоң конокторду тосконго күрүч баса бербейсиз. Ошол себептен биз кийин өзүнчө очок салыш расходу жокко чыгарылат. Жана ошондой эле күнүмдүк колдонууда үй бүлө ушул жерди терраса катары колдоно берет. Керек болсо очок кана катары дагы колдонуп кете берет. Ошондо үй бүлөнүн бюджетине абдан бир чоң үнөмдөө алып келип берет. Мынакей биз кайра эле үйгө киребиз буюрса. Үйгө киргенден кийин эми баарыңыздар билгендей, бул биринчи этажды көрсөттүк. Дагы бир жолу баса белгилейм. Үй өзү 264 чарчы метр болот. Биз азыр биринчи этажды көрсөттүк. Биринчи этажда өзүңүздөр көргөндөй 2 санузел, бирөөсү прачечный болот, бир санузел, бирөөсү болсо кадимки эле общий эл колдонгон санузел. Ошондой эле кабинет бар, 2 гардероб бар, бирөөсү болсо бут кийим, сут кийим колгонго, экинчиси болсо кухнядагы ар кайсына оокаттарды койгонго. Кухонный зонасы, гостиный зонасы, террасасы, жана ошондой эле гараж и жанакы тех помещение. Ал жерде деген вентиляционный система жана электрощит турат. Эми биз экинчи этажга көтөрүлсөк, ушул жерде чоң түз турган хай-тек стилдеги лестница. Мынакей биз азыр экинчи этажга көтөрүлүп келатканда, могул жерде как раз мындайча айтканда ачык жер бар экен. Ушул ачык жерден биз сиздерге азыр көрсөтүп беребиз. Вентиляционный система кандай кеткени боюнча. Бул потолокто электромонтаж бүт гофра менен кеткенин көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле вентиляционный системанын мындайча айтканда шахтасы, вентиляционный шахтасын көрсөңүздөр болот. Ал эми биринчи этаждын потологу болсо, ошо вентиляционный шахта астынан алып кеткен дагы. Ал эми вентиляционный система болсо, үйгө жылуулукту бергенге, мустак абаны бергенге, жана абаны тазалап фильтрдин милдетин аткаранга ушундай өзүнчө бир кенен свободный доступ алынган. Биздин видеолорду көргөн болсоңуз, биз ар бир кардарыбыздын үйүн тапшырып берип атканда ушундай болгон лестницанын темир каркасын дагы жасап тапшырып берип кетебиз. Биз эми лестницадан көтөрүлүп чыкканда мына экинчи этаждын бир холл болуп калат. Жана бисмилла деп оңго киргенде эле бул жерде бир өтө чоң эмес, чакан болгон спальный комната бар. Мынакей бул жерде дагы өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, вентиляционный шахталар толугу менен чыгып дайындалып турат. Андан кийин болсо биз
кайра эле холго чыгабыз. Холго чыккандан кийин биз түз киргенде эле ушул жерде кенен болгон экинчи этаждагы бул санузел да. Ушул жерге ванна коюлат, ушул жерге раковина коюлат, үй бүлө өзү колдонгонго. Көрдүңүздөр, бул жерге дагы атайын влагостойкий гипсокартон коюлган. Мынакей мындай болуп бүт трубалары болсо толугу менен суу келчү сантехнический системасы толугу менен коюлган. Дагы бир өзгөчөлүгү болсо, сантехнический трубалар дубалдын ичинде тешилип кирип кетпейт дагы. Муну наружный болуп эле калат дагы. Эки гипсокартондун ичинде калып калган дагы. Любой момент эми сантехникада билесиз да, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин сизде маселе болуп калышы мүмкүн. Ошол моментте сизде ачык бир доступ болот. Санузел өзү абдан кенен эле. Андан кийин болсо биз кайра эле коридорго чыгабыз дагы. Коридорго чыгып туруп, бул жерден биз экинчи этаждагы экинчи спальный комнатага киребиз. Мынакей, бул дагы кенен эле болгон спальный комната. Жана дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерде өзүнүн мындайча айтканда гардеробу бар. Встроенный гардероб деп коет. Өзүнүн кийим кечесин ушул жерге шкафка местаны коротпостон ушул жерде как гардероб катары колдоно берсе болот. Андан кийин болсо биз бул жерге чыгабыз дагы. Жана бул бизди үйдө заказ кылган кардарыбыздын эң негизги спальнясына киргенде байкебиз менен эжекебиздин ушул кенен болгон спальнясы. Бул мастери спальня деп айтып коюшат. Анткени дегенде бул жерге спальня зонасы болот. Мынакей, бул жерде эжекебизге буйрса абдан кенен болгон гардеробный болот. Жана ушул гардероб комнатасынан биз чердака, чатырга чыкканга атайын люк калтырылып кеткен. Жана бул спальнянын дагы бир өзгөчөлүгү, кардарыбыздын мастер спальнянын бир өзгөчөлүгү, ошол эле спальный комнатанын ичинде ата-эненин өзүнүн жеке сан узулу бар болот. Мынакей, көрдүңүздөр, Мына видеодон өзүңүздөр жакшы эле көрүнүп турат болуш керек. Менин оюмча, толук дубалы гипсокартон менен чапталган, толук биринчи этаждыкыдай, экинчи этажында потологу гипсокартон менен чапталган. Гипсокартон деген бул 100% күйбөгөн материал. Так что бул үйдө пожардык безопасность жагынан аябай эле эске алынып каралган да. Өзүңүздөр үйүңүздөрдөн эле эксперимент жүргүзүп койсоңуздар болот. Гипсокартонду коюп туруп, мындайча айтканда өртөп көрсөңүздөр болот да. Бул үй бизде көп бул технология менен маалыматы жок адамдар бул үйлөр пожар опасный деп корко беришет да. Ал эми ошондой маселе жаралбаш үчүн биз мынакей үйдү толугу менен дубалдарындагы, потолоктордун, чатырлардын баардыгын тең гипсокартон менен обшивать этип кеткенбиз. Анан биз эми кардарларга ар бир кардардын өзүнүн чечимине жараша, көрдүңүздөр, кааласа биз жөнөкөй эле вентиляционный система коюп беребиз, кааласа атайын ушундай американский вентиляционный система коюп беребиз, кааласаңыздар классическийлөө салып беребиз, хай-тек же болбосо таптакыр сиздин көңүлүңүзгө туура келген нерселерди жасап берип кете беребиз. Мынакей, бул жерден, например, мисал катары терезеден эле айтып коеюн. Мынакей ак пластик коюлган, бирок ошол эле терезенин пластиктин ичине мондой болгон атайын декоративный элементтери. Мунусун ачса, көрүнүстү, эмелери эле биягында сеткамактары турат. Жайкысын, чымын, чиркей жана башка жандыктар үйгө киргенге мүмкүнчүлүк албагыдай. Биздин видеонун астында дайыма эле комментарий калтырып сурап кетишет. Могул үй канча сом болот? Мен нарынга салдырсам канча сом болот? Көлгө салдырсам канча сом болот? Дагы бир жолу баса белгилейм, мисал катары да. Ушул эле терезенин примерин алсак, ушул ак пластик болсо башка сумма болот. Ак пластиктин ичине мондой болуп декорлор кошулса башка сумма болот. Же болбосо күрөң пластик болсо сумма дагы өзгөрөт, кымбаттап. Алюминий болсо андан дагы кымбаттайт. Ошон үчүн ал нерсенин баарын сиз менен биз кеңешип, конкреттүү түрдө такташканда, сиз тандаган канча сомдук материал менен үйүңүздү кургуңуз келсе, ошого жараша баа өйдөлөп же болбосо ылдыйлайт. Мисалы, көрдүңүздөр, мына бул жерден жакшы көрүнөт экен. Бул үйдүн крышасына, чатырына металлопрофиль эмес, же болбосо металлический черепица эмес, ал эми мягкий кровля колдонулган. Барыңыздар эми американ кинолорун көрүп эле жүрөт болушуңар керек. Американский кинолорду көрсөңүздөр, бир дагы крышада темир крыша көрбөйсүз да. Бүт эле ушундай атайын мягкий кровля коюп кетишет. Бул үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү жөнүндө айтып кетсек болот. Мисал катары, мына могу үйдүн ветровой карниздери деп коебуз. Билесиздер да, шамалдан үйдүн крышаны учуруп кетпечү жерлери турат.
Ошол жерлерде көрдүңүздөрбү? Бул жерге жөнөкөй ветровой карниз эмес, бул жерге деген вентилируемый ветровой карниз коюлган. Соответственно, сиз мен ушундай ветровой карниз койдурам десеңиз, бул дагы өзүнүн баасы бар да. Себебинен де крышаңыз жайкысын, мындайча айтканда, ысык аба болуп, ал жерде думукмаш үчүн бул крышанын чатырдын ичин дагы шамалдатып, желдетип, вентиляция кылып турганга жардам берет да. Ал эми мунун үйдүн фасады дагы сары таш же болбосо декоративный штукатурка эмес, бул жерге деген атайын фиброцемент колдонулган. Ал фиброцемент болсо, бул дагы вентилируемый фасад болуп эсептелет. Баарыбызды кызыктырган суроо ушул видеодогудай, жогорку видеодогудай үйдү канча сомго, канча мөөнөттө салса болот деген суроо. Эгерде сиз ушул видеонун аягына чейин көргөн болсоңуз, анда азыркы минутага жеттиңиз, ошол жерде сизге маалымат берип кетели. Биз бул үйдү 2023-жылы могу жайда баштап күз менен тапшырып бердик кардарыбызга, Кудай буюрса, жаз менен кардарларыбыз кирип, Кудай буюрса жашап калабыз деп турушат. Биз дал ушул деңгээлге чейин жеткизип бердик. Бул под евро ремонт деген деңгээлге болуп эсептелет. White box деп коюшат, же болбосо мисал катары биз не кылып бердик? Биз фундаментин өзүбүз куюп бердик, материал работасын уюштуруп, дубалдарын сип панелден көтөрдүк, межэтажный перекрытиясын сип панель менен койдук, экинчи этаждын дубалын сип панель менен койдук, чатырын болсо мягкий кровля менен жаптык, ветровой карниздерин орнотуп бердик, водостокторун коюп бердик, жана үйдүн сырткы бетин Канский цементный заводдун фиброцементтери менен кооздоп, чаптап бердик. Террасага жана ошондой эле крыльцонун астын болсо вагонкалар менен кооздоп, сырткы брондолгон эшиктерин коюп бердик. Терезелерин, пластиковый терезелерин дагы коюп, орнотуп, үйдүн ичине киргенде болсо, дубалдын бетине толук гипсокартон менен чаптап, гипсокартондун үстүнөн апапакай шпаклевкасын тартып, биринчи слой черновой, жана ошондой эле полго жылууланган стяжкасын куйдук, потолокту жылууланган атайын пенополистирол бетон менен жылуулап кеттик, жана ошондой эле үстүнө наливной пол куюп, полдун под ламинат дайындап бердик. Ошондой эле электромонтаж толугу менен бүттү, сантехника толугу менен орнотулду, лестницанын темир атайын каркасын токуп орнотуп кеттик. Башка үйлөрүбүздөн бир гана өзгөчөлүгү бул проектиде бул жерге вентиляционный системаны биз коюп берген жокпуз. Вентиляционный система бага кирген жок. Бул вентиляционный система атайын американский вентиляционный система болгон себептен аны башка ошол койгон компания келип коюп берди. Ошол вентиляционный системаны эске албаганда материал, работа, доставка жана баардыгы включительно артымда турган үйдүкү 6 миллион сомдун тегерегинде айланды. Бул 264 чарчы метр. Ал эми бул сумма эмнеден келип чыкты? Өзүңүздөр айткандай, мисалы, могул фасадный материалга биз фиброцемент эмес, башка технониколь компаниянын материалын, же болбосо декоративный штукатурка, же болбосо мындайча айтканда жидкий травертин колдонсок, суммасы дагы асаймак, же болбосо биз терезелерин мындайча айтканда декорлору жок кылсак, фасадын чатырын мягкий эмес, металлочерепица, профлис менен кылсак, сумма арзандамак. Ошондой сымал эле ар бир үйдүн суммасы ар бир кардары менен жеке тандоосуна жараша чечилип аныкталат. Ошол себептен эч качан бир эле үй бир баада баардыгына салына бербейт. Мисал катары сизге ушул проектиде үй жагып калган болсо, бирок мен жогоруда айткандай эле анча-мынча материалдарды биз башка материал колдончудай болсок, сумма дагы кымбатташы мүмкүн, же болбосо арзандашы мүмкүн. Бирок биз ушул кардабызга конкреттүү ушул материалдар менен 6 миллион сомго Кудай буюрса кызмат кылып бердик.